Шайтан зериккенден көпүрөнүн жанына келип, азыр ким көпүрөдөн өтсө, аны сууга түртүп, бир аз көңүлүмдү ачайын деп ойлонот. Ойлонуп бүткүчө эле орто жаштагы эркек көпүрөгө келип калат. Мына көңүлүмдү ачайын, сууга түртүп алайын десе эле, ал адамдын жанына жолой албай коет. Миң ирет аракет кылса дагы шайтандын ою ишке ашпайт. Себеби ал адамга эртең менен жумушка кетээрде аялы бүгүнкү күнүң ийгиликтүү болсун, Кудайым жолуңду ачык кылсын деп бата берип узаткан болот. Шайтандын үмүтү үзүлбөй башка адамдарды күтөт. Бир маалда студент бала көрүнөт. Ал көпүрөнүн ортосуна келгенде түртөйүн дейт. Дагы эле адамдын жанына жолой албай коет. Көрүнбөгөн дубал шайтанды тосуп калат. Ал көрүнбөгөн дубал энесинин эртең менен берген батасы болот. Энеси алыс, башка жакта жашаса дагы батасы ушундай күчкө ээ болот. Баардык кырсыктан баласын коргой алат. Шайтандын үмүтү үзүлүп, бүгүн менин күнүм эмес экен, үйүмө кете берейин десе эле, көпүрөгө карыя келе жаткан болот. Бул абышкага ким бата бермегиле? Алы деле жок. Азыр жолум болот деп колун сүйүнгөндөн ушалап баштайт. Абышканы түртө салайын десе эле, дагы көрүнбөгөн дубал тосуп калат. Көрсө карыяга кызы күндө батасын берип, өмүрүн тилеп, Кудайга жалынып отурган болот. Көрдүңүздөрбү айымдар? Сиздердин бата кандай күчтүү? Эркек үй бүлөсүн күчү менен сактайт. Аял батасы менен коргойт. Аялдын батасы аралыкты билбейт. Алыскы континентке чейин жете алат. Жада калса эненин батасы баласынын 7 тукумуна чейин тиет. Эненин батасы небере, чөбүрө, кыбыраны да коргой алат. Бирок айымдар көбүнчө жаман жакты ойлошот. Баламды тоноп кетпесе экен, ачка калбаса экен, бөөдө кырсык болбосо экен, ооруп калбаса экен, жолдо авария болбосо экен деп терс ойлорду ойлошот. Бул энергия. Кайсы сөздү көбүрөөк ойлосок, ал энергияга толот. Болбосо экен деген сөздү түпкү аң сезим түшүнбөйт. Берки жагындагы авария, акча, ооруп калуу, тоноп, кырсык деген сөздөрдү түз кабыл алат. Эми ойлонуп көрүңүз, кандай бата берсек болот? Кандай сөздөрдү пайдаланышыбыз керек?